Qana, алар эмне кылып жатышат? Карап көрөйүнчү. Максат менен Али сабактарын чогуу кайталап жатышат. Алар бардык жактан бири-бирине байланышкан жакын достор. Кадимкидей бир туугандай. Кутмандуу таңаңа ан менен. Сен бизди чочуттуң. Кечирим сурайм, мен каалаган эмес элем. Силерге кирип кошулууга уруксат бересиңерби? Сен кирип кеттиң го. Чындыгында караш үчүн кирүүгө уруксат сурайт да. А сен болсо аңдып туруп, уруксат сурап жатасың. Ислам бизге аңдууга тыюу салган. Жана үйдүн жашоочулары уруксат бергенде гана ал үйдүн эшигинен кирүүгө уруксат берген. Ой, кечирим сурайм. Ха-ха-ха, ла-ла-ла. Мына мен эшиктен кирдим. Эми досторум, силерге кошулуп сабактарды кайталоого уруксат бересиңерби? Биз каалайт элек сени менен сабакты чогуу кайталап жана чогуу ойногонду. Бирок азыр биз айрыкча сенин эң баштыгыңды эске алып, жаңы досторду кабыл алууга даяр эмеспиз. Жана сен убакты жөнү жок коротосуң. Жана дагы мен айтайын дегеним, сен ийгиликтүү болуш үчүн жок дегенде өмүрүңдө бир жолу абийирдүү болуш керек. Жана сен өзүң көрүп тургандай эле, бир тууганым менен абдан жакшы жыйынтыкка жетүү үчүн биз сабактарды кайталоо менен элекпиз. Урмат, эртең мектептен жолугушабыз. Алар мени кемсинтти. Сен күнөөлүү эмессиң, Урмат. Биз бул басымдуу үчүн сөзсүз өчө алышыбыз керек. А кантип өчө алабыз? Экөөбүн уруштурсак, бул эң мыкты өчө алуу болот. Ошондо алар сабактарын чогуу кайталабай, менден ашпай калышат. Мен ал экөөнү сөзсүз уруштурам. Бирок мусулмандардын арасында жанжал урушту чыгарууга жана кастыкты жайылтууга тыюу салынат да, айрыкча эч кимге зыяны тийбеген достордун арасында. Алардын жасаганына Урмат өздөрүнө сабак кайталаганга кошпогону тыюу салынбайбы эмне? Бул нерсеге тыюу салынбайт. Бул инсандын укугу. Ар бир адам өзүнө дос таңдоого, ал менен сабак окуганга, үйүнө чакырганга, ал менен жашоосун байланыштырганга укуктуу. Айтканың туура. Бирок алар өздөрүн кабыл албоосунда сылык болушкан жок. Аны жаман кылып кууп салышты. Алар эмне деш керек эле? Алар буну жаман кылбай, сылык сыпак кичипейли менен кечирим сурап коюш керек болчу. А эмне үчүн аларды кечирбейт? Алардын сага туура эмес жооп бергени аларга жалган жалаа жапканга уруксат бербейт. Максат, ал сенин жөнүндө ошондой нерселерди айтып жатат. А сен аны такыр билбейсиң. Мен жөнүндө бул нерсени менин досум Али айттыбы? Мындан дагы жаман айтты. Сенин алдында мен убада берем. Аны менен болгон байланыштын баарын үзөм. Жана ал эч качан менин досум болбойт. Али, сен жөнүндө Максаттын айткандарын билсең гана. Сен эми эмне кыласың? Сен алдаңдың. Максат мен жөнүндө ушинтип айттыбы? Күбө бол, мен аны менен болгон бардык байланыштарды үзөм. Ал мага мындан ары дос эмес. Көрдүңбү менин идеямдын жыйынтыгын? Эми алар достордон эмес, өчүшкөн каз душмандардан болуп калышты. Алардын сүйлөшпөгөнүнө 2 ай болду. Окууларынан да начарлап кетишти. Сен ушундайды каалабадың беле? Мен жыйынтыгы мынчалык начар болот деп ойлогон эмесмин. Мен буга себепкер. Бул уруш үчүн мени уят кыйнап бүттү. Урмат, бул сенин аброюңду тынчытканга мүмкүнчүлүк да. Кантип? Азыр аларга барганда чындыктын баарын айт. Бул оорудан кутулуш үчүн мен азыр эле барып, алардан кечирим сурайм. Андай кылам деп ойлоба, Урмат. Неге? Анткени мектептин баары сени калпычы, жала жапкыч жана адамдардын ортосунда уруш менен кастыкты жайылтуучу катары билип калат. Мага эң негизгиси көңүлүңдү тынчытуу. Бардыгы сени мындан кийин жаман көрүп калат.
Эч ким сага ишенбей калат. Эч нерсе болбойт. Бул жаза түбөлүк жашоодогу жазага караганда жеңил. Себеби бирөөгө жала жапкан адам бейишке кире албайт. Балдар эмне болуп кетти? Бул жапайы мага жамандыкты каалады. Дагы бир жолу ушинтип көрчү. Мен сөзсүз муну кайталайм. Жасап көрчү, анан көрөсүң эмне болорун. Мунун баары мен үчүн. Эмне кылсам? Аллахтын элчиси ага Аллахтын ырайымы жана саламы болсун айткан. Алланын алдында эң жаман адамдардын бири ким жалган жалааны таркатып, эки сүйүктүү адамдын мамилесин бузгандар. Аллахтан башка эч кимде күч кубат жок. Аллах Таала адамдардын арасында жала жапкан Валид ибн Мугираны сүрөттөп айткан Куранда. Адамдардын арасын бузуу үчүн ушак таратып жүрүүчү шылдыңдарга көрүнгөн эле кадырсыз анткорго моюн сунуп уга бербегин. Кечир мени Максат, сен дагы Али. Кечирим сураганыңды кабыл алдык. Ооба, бирок бир шарт менен. Сен экинчи жала жаппайсың. Мен экинчи антпейм. Аллахтан силер үчүн да, өзүм үчүн да кечирим сурайм. Силер дагы туура эмес кылдыңар. Бирок эмне кылып? Биринчиден, ал менен достуктан баш тартканда, жана ага сылык эмес жооп бергенде. Бул туура. А экинчиден, урматтын айтканын чын калпын текшерип тастык табаганыңар силердин катачылыгыңар болду. Бул туура. Экөөңөр тең досуңар жөнүндө жаман ойлобой, ортодогу достук мамилени бузганга шашпай, душман болбой, урмат чынын айтып жатабы билишиңер керек болчу. Эгерде биз ага ушундай кылып калп экенин түшүнсөк, мындай болмок эмес.